Assalamu alaikum UFC көрмандары жана UFC сүйүүчүлөр. Кечээ күнү Ислам Макачев менен Бобигирин салышуусунан соң UFC мушкери Арман Сарыкян кайрадан реванш аларын айткан Ислам Макачев менен. Балким бул мушкерди тааныбагандар бардарыңарда достор. Тааныбагандар бар болсо буга чейин 2019 жыл 20 апрелде саллашып очко эсебинде жеңген Ислам Макачев Сарыкянды. Бүгүнкү күндө кайрадан реванш болору күтүлүүсү ыктымал. Кечеги турнирде да эң сонун нерсеси Арман Сарыкяндагы Ислам Макачевте эле окшош жеңдин каршылашын. Менимче эки мушкер тең эле өсүп жатышат күндөн күнгө достор. Бирок Исламга чыгуу үчүн дагы да топко чыгуу керек. Ансыз деле Арман жакындап келүүдө Исламга барган сайын, эгерде эки мушкер тең реваншы боло турган болсо, узагыраак саллашуу болсо керек менимче. Арман дагы күрөштөн анчалык жаман эмес, жакшы эле партерден. Кийинки кабар достор. Дана Уайт Ислам Макачевке чалган болчу. Чалуусунун максаты титул үчүн кийинки беттешим болорун билдирген. Бул нерсеге уже менимче Ислам Макачев далилдеп койду титул үчүн саллашууга. Эми 7-майда боло турган Гежи менен Оливейранын кайсыл бири жеңсе достор, ошол менен кезигет Ислам Макачев. Алдыда бул нерселерди күзөтөбүз достор. Эгерде силер дагы күткөн болсоңор, видеого класс басабыл, амандашалы кийинки роликке чейин.